Качан гана Марат үйдөн чыгып кеткенде артынан жөнөдү. Ай, түнү бою чалып байланыша албай койдум. Кайдан табам аны? Жумушунан. Марат Карлыгач деген кафенин дарегин айтып дарбазадан чыгып кетти. Карлыгач мындай жолго барбайт эле. Бул эмнени айтып жатат? Эжесинин ишенгиси жок. Барсаң көрөрсүң кийин. Мен сени жолдон таштап кетейин, деди күйөөсү. Эжеси кафеге кире бериштен эле бир жигиттин жакасын түзөп жаткан Карлыгачты көрдү. Аттап алар турган жерге жетип барды. Карлыгач деген аялдын кыйкырыгы ачуу чыкты. Карлыгач башын буруп эжесин көрдү. Дзотко төшүн тосчудай болуп байыштын алдында өтүп эжесин тосуп тура калды. Байыш бул ызы чуусуна башын ооруткусу келген жок. Ары кирип кетти. Мунун ким? Ай, сага эмне болгон? Эсиң барда этегиңди жый, бас үйгө. Эжеси канча ачууланып турса дагы өзүн басып жайыраак сүйлөп жатты. Барбайм, кетиңиз, деди Карлыгач так кесе. Муну кара, ай, сага эмне болду? Мээң ордундабы? Эжеси Карлыгачты билектен ала сыртты көздөй жөнөдү. Кое бер, эже, мени алып кетип эмне кыласың? Мен байышсыз бир күн жашабайм. Карлыгач эжесинин колунан суурулуп чыгып артты көздөй кетенчиктеди. Жүрү, тигиндей отуруп жайынча сүйлөшөлүчү, деди эжеси. Эптеп сөзгө келтирүүнүн айласын издеп жатты. Экөө орундукка каршы теришип отурушту. Карлыгач, айланайын, акылдуу эле жан элең, сага эмне болду? Эки балаң, күйөөң туруп эмне акылдан аздыңбы? Эл укса эмне дейт, ушунчаңда токтот. Мен Марат менен жашай албайм. Убагында күйөөгө тий дей берип силер мени шаштыргансыңар. Сүйүп сүйлөшүп эле тийбедиң беле? Жок, эже, ал сүйүү эмес экен. Күйөөгө тийиш керек деп эле Мараттын көзүмдү карап койгонуна алданып тийип алыптырмын. Карлыгач буларды кебилбей сүйлөп турду. Марат менен жашабасаң кой, балдарыңа мен каралашам, балдарыңды алып өзүң эле жашай берчи. Эртең тетиги жаш немең бир жаш кызды ээрчип кетпесине кепилдигиң барбы? Койчу, Карлыгач, чоң эле аялсың, эмне кыласың жаш баланы? Жок, мен байыш менен жашайм. Болбосо өлөм, өлгөнүм артык. Көк мээ болуп калган турбайсыңбы? Мени менен үйгө бар, болбосо туугандыктан кечем, деди айласы кеткен эжеси. Ары айтып да, бери айтып да эпке келтире албай койгондо, эптеп үйгө алып барсам баарылап сөзгө келтиребиз деп ойлогон. Кечсең кеч, мени жайыма койгула. Мен эмне кылышты өзүм билем. Улам ар кимиң сенделип келе бербегиле. Карлыгач албууттана кыйкырды. Биз сага сенделип калган турбайбызбы, сенделип, деп сүйлөгөн бойдон аял сыртты көздөй жөнөдү. Эжеси балалыгынан көз алдында чоңойгон сиңдисин бүгүн тааныбай, ден дароо болуп турду. Анын беттегенин бербей туруп алган, сөз укпай калган мындай мүнөзүн биринчи жолу көрдү. Карлыгач качан болбосун эжесинин айткан сөзүн эки кылчу эмес. Менин сендей бир тууганым жок, деди аял босогодон аттап бара жатып. Карлыгачка колун кесе. Чыгып эле таксиге отурду. Туталанып, ызасы ичине батпай ыйлап бара жатты. Күндөр билинбей өтүп жатты. Тимур аялы Нурзат менен ажырашууга арыз берген менен ажырашуу иши бат бүтө калчудай эмес. Бүгүн да сот жылып кетти. Нурзатка канча түшүндүрүп айтты, бирок ал оңой менен ажырашууга макулдугун берчүдөй түрү жок. Сотто ажырашпайм деп Тимурду мыскылдай карап коюп отурду. Бүгүн да Тимур үйгө маанайсыз келди. Эмне, дагы бүткөн жокпу? Деди Айсара. Тимур башын чайкады. Ажырашуу ишин эртелеп бүтүрүңүз. Аялыңыз менен ажырашмайын, мага жолобоңуз, деди кыз Тимурду таң калтырып. Жалаңкыштын чоңунан эмес, кичинесинен корк деген чын эмне? Тимурдун капканында унчукпай эле балык болуп отура берүүгө чекит койгон өңдүү Айсаранын да үнү чыга баштады. Тимурдун сотко арыз берүүсүн да эртелеткен ушул кыз болду. Болбосо Тимур айтып коюп эле жүрө бермек. Бири ажыраш деп кыйнаса, бири ажырашпайм деп кыйнап турган чагы. Тимур кечкурун Нурзат жашаган үйгө келди. Ой, ким келип калган? Эмне, жашай алың кууп жибердиби? Нурзат, эмне кыласың мени? Ансыз да экөөбүздүн үй бүлө болуп жашабаганыбызга канча болду? Эмне, тиги сулууң ажыраш деп шаштырып жатабы? Ушунча жыл ажырашам дебей, эмне шашылыш болуп калдыбы? Койчу, Нурзат, каалаган нерсеңди ал. Расмий никедеги менин аялым болгон сага артыкчылык деле бербейт да. Эркин болосуң, каалаганыңды кылып жашай бересиң. Сага да мага да ыңгайлуусу ушул да, туурабы? Улам сотко барып сүйлөлбөй бүтүрөлү. Керек болсо ал кыз үчүн байлыгыңдан да баш тартасың,
Аял башын чайкап кытмыр күлүп койду. Менден ушинтип эле оңой кутулуп кетем деп ойлоп жатасыңбы? Жок дегенде бир аз сүйрөлүп кой. Сенин эзилип жатканыңдан мен ушунчалык рахат алып жатам. Сени дагы сүзмөдөй эзгим келип жатат. Сөзүң бүтсө кете берсең болот. Нурзат эшикти аңырайта ачып Тимурду карады. Карлыгаштын жумушуна бүгүн таң эрте жездеси келди. Карлыгачты эшик алдынан күтүп алды. Эмнеге келдиңиз? Деди Карлыгач учурашпастан. Эй, сага эмне болгон? Эжеңди катуу капалантыпсың, ооруканага жатып калды. Бас барып абалын сура. Мен айтпадым беле мага келбегиле деп. Мени алып барып баарлап ортого салып тытып жегени жатасыңар да, Мен барбайм, мага кийлигишпегиле, деп Карлыгач басып кетти. Мээсинен айнып калган турбайбы? Бул жакшылыкты билбейт. Тигил жакта ушунун айынан эжеси ооруканада жатат. Акмак десе, деген бойдон жездеси унаасын айдап оорукананы көздөй жөнөдү. Карлыгачты эжең ооруканада деген сөз ойлондурган дагы жок. Ал ажырашуу процесси менен алек болуп жатты. Баары тез бүтсүн деп мүлктөн да балдардан дагы баш тартты. Сотко алдын ала сүйлөшүп койгондуктан сот процессинде Мараттын ою менен эсептешкен дагы жок. Нике күбөлүк кыркылды. Үй бүлө түп орду менен урады. Карлыгаштын энелик сезими муз болуп тоңуп калган өңдүү балдарын бир сурап, үйүнө бир басып барбады. Ошол эки баланын көз жашы, сагынычы, кусасы бир ойлондуруп койбоду. Акылынан чындап азган, өңдөнүп ажырашканын согуштан жеңип чыккандай эрдик көрүп туруп алды. Маратка эми Бишкекте жашоонун мааниси жоктой туюлду. Кайнэжеси балдарга каралашам дегени менен баары бир ар кимдин өзүнүн турмушу бар да, дайым эле карай алышпайт. Балдары дагы чүнчүп жүдөп кетишти. Апасы болбосо да чоң энесинин жанында болсун деп, балдарынын кийим кечегин чогултуп, үйүн ижарага берип, кошуналарына дайындап коюп айылды көздөй жөнөдү. Өткөндө апасы менен сүйлөшкөндө Карлыгач көнбөсө таштап келе берем деп тамашалап жатпады беле. Кудай оозуна сала бергендей, Карлыгачсыз эки уулун алып аргасыз айылды көздөй жөнөдү. Жол бою өзү да балдар да сумсайып бара жатышты. Адатта үйүнө дердеңдеп кирип келчү Марат бул ирет ушунчалык шөмтүрөп, байкуш болуп аянычтуу кирип келди. Мурдагыдай бакылдабай, сумсая дарбазадан кирип келе жаткан Мараттын кебетесин көргөн эненин жүрөгү опкоолжуп кетти. Суу куюлган колундагы чынысын көтөрүп, уулун көздөй далбастап бара жатканда чынысы жерге түшүп, быркырап сынып кетти. Кемпир кайра үйдү көздөй жөнөдү. Алыс жолдон келген адамдын башынан суу айлантып чачпай туруп, илгери өткөрбөгөн адаты бар. Кемпир бул ырымды катуу карманат. Ичинен жакшылыкка деп күбүрөнүп, кайрадан суу алып келип уулунун, неберелеринин башынан айлантып, суусун төгүп чыныны жерге көмкөрдү. Карлыгач кана? Жок, ал күйөөгө тийип кетти. Ой, эмне дейт кокуй, ошентип да сүйлөйбү? Башка эмне дейт элем, жумушунан бошобой калды деп жалган айтайынбы? Марат колундагы сумкасын жерге коюп тепкичтин кырына отурду. Ботом эки баласы бар аялга эр эмне даяр турат дейсиңби? Жөнү жок сүйлөөчү. Неберелерин кучактап, өөп үйгө алып кирип кетти. Алардын көзүнчө эч нерсе сурагысы келген жок. Марат жылым чеги ойлонуп отуруп калды. Бирде туруп, Карлыгач мындай нерсени кылбайт эле деп ишенгиси келбейт. Бирок бирөөдөн укса бир жөн, көзү менен көрбөдүбү? Анысын эстеп ызырынып кетти. Ичиндеги ачуусу канын кайнатып жиберди. Колуна тийсе экөөнү тең тум жам кылып салгысы келет. Балдар үчүн жашайм деп коем. Намысы мага жол береби деп ойлонду. Балдары колунда калган үчүн аларга байыр алып, айласы жок ачуусун ичине катып калды. Алар болбогондо ким билет эмненин ичинен чыкмак. Марат күнөөнү бир гана Карлыгачтан издеп жатты. Балким анын ушундай жолго барышына өзү түрткү болдубу? Карлыгач ал жигиттен эмне издеди? Эмне тапты? Эмнеге Мараттан кутулууга шашты? Керек болсо балдарынан баш тартып, туугандарынан, баарынан безе качканына эмне себеп болду? Буларды эч кимиси ойлонгон жок. Туугандары, Марат, кошуналары, Айтор бул окуядан кабары бар кишинин баары бир беткей Карлыгачты күнөөлөп жатышты. Неберелерин жаткырып коюп, очок канага уулунун жанына келип кемпир оор үшкүрүнө отурду.
Кебетеңе караганда жайың жакшы эмес. Эмне айылга келбейм деп мен үчүн уруштуңарбы? Мага караба, үй бүлөңдүн ыркын кетирбей шаарыңда жашай бер деп айттым эле го. Балдарды сумсайтып, урушуп жетип келбей тынч эле шаарыңда жата бербейт белең. Мен өлбөсөм жашай берет элем го. Болдуңузчу апа, сиз үчүн урушкан жокпуз, сиздин тиешеңиз жок. Өзүңүздү жөн эле күнөөлүү сезе бербеңизчи. Кеткен аял кетти да болду, сурай бербегилечи. Ансыз эле жашайбыз. Балдар бир күн сумсаят, 2 күн сумсаят, анан көнөт. Балдарды өзүм эле багам. Балдардан айлансын. Ушуларды көргөнгө зар болчу күн да келет. Деги эмне болду балам? Туңгу уктатпай ачыгын айтчы. Эне күйпөлөктөдү. Айттым го апа, айттым го. Эмне кайра сурайсыз? Ошол сөздү айтмак турсун ойлогондо жаным өрттөнүп кетип жатат. Болду, сурабаңызчы. Деп жашырууга тырышкан шибеге мүшөктү тешип чыкты. Эрге тийип кетти. Бирөөнү сүйүп калган имиш, ансыз жашай албайт имиш. Деп жанатан бери отту чукулап отурган көзөсүн ыргытып салып эшикке чыгып кетти. Жерге канк эте тийген көзөдөн көзүн жума жалтанган кемпир көзүн жашылдантып бир топко очокканада отурду. Баласынын айтканына ишенбей турду. Кантип эле карлыгач бирөөнү сүйүп калсын, кантип эле балдарды таштап салсын. Сенин эле былжыраган кебиң го. Биринен ажырашпай бирине тийип кетпес. Эне өзүнчө күбүрөнүп бир саамга отура берди. Бир кезде ачуусу менен чыгып кеткен уулун карайын деп сыртка чыкты. Эшиктен таппай койду. Үйгө кирип жаткандыр деди эле орду бош турат. Кемпир кыйпычыктай эшикке чыкты. Телефонун да очокканага таштап кетиптир. Байкуш кемпир санаага чөмүлө түштү. Карлыгачка чалып көрүүнү ык көрдү. Чоо жайын өз оозунан уккусу келди. Сиз чалган абоненттин телефону өчүрүлгөн дегенди угуп шаабайы сууп отуруп калды. Жанатан Тимурду тикирее карап, кайрат күтүп турган Нурзат ал чыгып кетери менен столдун үстүндөгү идиштерди жерге күүп салды да ыйлап отуруп калды. Өзүнүн ушунчалык бактысыз экенин ыйлады. Жаштыгы, өмүрүнүн жарымы Тимурдун сүйүүсүн күтүү менен өткөнүн ыйлады. Ыйдан чарчаганда өзүн өзү сооротту. Чыныгы сүйүүсүн таба койгонун, сен мени ушунча жыл киши катары көргөн жоксуң. Сезимдеримди баткактай тебеледиң. Эми жаш сулууң менен бактылуу, тынч өмүр сүргүң келип жаткан турбайбы? Ооба, мен сени тынч жашатам. Мени сүйүүгө зар кылып сыздатсаң, сүйүүңдү колуңдан алып сени да сыздатам. Деп сүйлөнгөн Нурзат бирөөгө телефон чалып түн экенине карабай үйүнө келип калуусун айтты. Көп узабай үйгө 2 жигит келди. Кандайсыз? Жайчылыкпы? 7 түндө чакыргыда эмне зарылчылык болду? Жай болсо чакырбайт элем да. Отургула, бир нерсе ичесиңерби? Жок, деди далдайган сары жигит. Аны улай башын чайкады кара сакалчаны. Жигиттер, ушул үйдө жашагандар менен чогуу өрттөп салыш керек. Канча десеңер берем. Нурзат чылымын өчүрүп телефондагы дареги жазылган үйдүн сүрөтүн көрсөттү. Кара сакалчан жигит сүрөттү бир топко карап турду да эмне кылалы дегендей сары жигитти карады. Анысы макул дегенсип башын ийкей көзүн жумуп койду. Акырын эле дым кылып, өзүңөрдү карматпай дароо жок болушуңар кажет. Бул ишти ким кылганы билинбесин. Мага ушул гана керек. Калган жагдайларды өз ара сүйлөшүп чечишип аласыңар. Бул силерге аванс. Канча тез болсо ошончолук жакшы. Деп сары жигиттин колуна акчаны кармата салды. Жигиттердин келгенинен кеткени бат болду. Үйдөн шашылыш чыгып кетишти. Тимур үйгө кеч келди. Айсара залда уктап калган экен. Үстүн жылуулап жаап, акырын саамайынан жыттап, өөп койду да бир топко жанында отурду. Бөлмөнүн жарыгын өчүрүп уктоочу бөлмөгө кеткени менен Айсараны жалгыз таштап уктай алчудай эмес. Жука жууркандан колуна бирди кармап, Айсара жаткан бөлмөгө кайра келди. Ойготуп албайын деп этияттап барып жумшак отургучтун бирине жатты. Айсара жашоосуна киргенден бери Тимур ушунчалык өзгөрдү. Мурункудай ар кайсы жака кетпей калды. Бардан көз ачылбай, калгыча ичмей адаттары өзүнөн өзү токтоду. Азыр ага Айсаранын жанынан өткөн жайлуу жер жоктой үйдөн чыкпайт. Байыш айткандай эле экөөнүн жашоосуна эч ким кийлигишкен жок. Карлыгач кайсы күнү үйгө кимиси келип калат деп чочулаганы менен
Ушунча убакыттан бери Байыштын үйүнө бирөө жарым келген жок. Байыштын бир нерсеге аябай берилип кетмей адаты бар. Ошол толкун өтүп кетмейин оюнун баары ошол нерседе болуп турат. Акыркы тапта баарына кайыл болуп, сүйүүдөн баш айланып турган чагы. Карлыгачтын үй бүлөсү, ажырашканы, балдары эч бир нерсе аны ойлондурган жок. Жанында Карлыгач болсо телегейи тегиз. Карлыгачтан маркум апасынын айрым сапаттарын көргөн сайын бактылуу, дүйнөсү түгөл боло түшөт. Карлыгачка бакыт тартуулап, аны кубантуу менен алек. Аял затына мындай камкордук, сүйүү, жакшы мамиле кантип жакпасын? Мындай көңүл буруу өзгөчө, сүйүүгө, жакшы мамилеге, камкордукка суусап жүргөн аял затын жолунан эле эмес, акылынан адаштырары шексиз эмеспи? Аял бала төрөйт, өзү багат, аны сабаса, сөксө боло берет. Баарын эч нерсе болбогондой аш кылып, оту менен кирип, гүлү менен чыгып, кызматчы аялдай үйдө жүрө берет. Жолдошунун балдар менен кайда кетмегиле деп аялына көңүл кош мамиле кылганы, таап келген акчасын колко кылып, жөнү жок эле ар кимден кызганганы, туугандардын турмушуна кирише бергени, айтор аял затын тажаткан жашоодогу ушундай толгон токой терс көрүнүштөр бар. Жылдан жылга көкүрөктө чогулган ушундай таарыныч, ыза аялдын өзүн керексиз сезүүсү айрым учурда аны баарынан баш тартып басып кетүүгө мажбур кылат. Ар бир иштен күнөөлүүнү издейбиз, бирок жашоо өзү эле баарын таразалап коет. Байкабаганыбыз менен ар бир кылганыбыздын жообун алып жүрүп отурабыз. Аялга жылуу мамиле жасоо, көңүлүн көтөрүү, ортодогу түшүнүк менен сый жат көрүнүш сымал Мараттын жадында сиңип калгандай. Карлыгачтын көз алдына Мараттын кагып силкип, кол көтөрүп жибергени эле тартылат. Ынтымакта жашасак болбойт беле? Сөзсүз урушуп талашып жашаш керек беле? Үй бүлөлүк жашоо ошол экен деп баарын эч нерсе болбогондой кабыл алып жүрө бериптирмин деп ойлонгон келин өзүнө таң калып жатты. Ойлонуп көрсө, өзү үчүн эч качан жашабаптыр. Кичинесинен эжесинин балдарын багып жүрүп чоңойду. Студент кезде деле жаратылуу окуп, эки жакты көрбөптүр. Эжесинин үйүндөгү баардык жумуш анын мойнунда эле. 2 күндүн биринде коноктособуз, окуудан суранып кел дей берген эжесин эстеди. Эмнеге бир ирет мен окушум керек же бир жака барышым керек деп айта албадым. Милдеттүүдөй жумуш жасачу экенмин деп ойлонду. Балалыгы, жаштыгы, бала багуу, жумуш жасоо, айтоор түйшүк менен өтүп кетиптир. Анан жашың өтүп баратат, турмушка чык деп шаштыра башташты. Артынан чуркап, сөз айтып жүргөн балдардан эмнегедир Маратты тандаганы да таң калыштуу. Сүйүшүп, күйүшүп үйлөндүк дегени менен Марат үйлөнгөндөн кийин эле кыз жигит кезиндегидей сый мамиленин бет кабын чечип салганын эми аңдап отурат. Үй бүлөлүк жашоо башталганы, үй салабыз деп Орусияда тытынып иштеп жүрүштү. Эптеп үй курушту. Анан балдар менен алек болуп отуруп калды. Бир саамдан бери терең ойго чөмүлө терезеден сыртты карап турган Карлыгач Байыш жанына келгенде чочуп кетти. Эмне болуп кетти, эмне мынча чочуп? Эч нерсе болгон жок, жанатан тынчтыкта турганда эле чочуп кеттим. Сен мынчалык эрте ойгончу эмес элең го. Карлыгач дароо сөздү бурду. Сага сонун тамак даярдап койдум, жүрү. Ашкананы көздөй басты. Өткөнүн ойлонуп турганын Байышка билгизгиси келген жок. Уулун күтүп түнү менен уктабай соксоюп отурган кемпирдин таңга маал көз илинип кетти. Качан күн бетине тийгенди ойгонду. Ой, күн чыкканча уктап мага эмне болгон? Деп күбөрөнгөн кемпир жуолук башын түзөп оозгу бөлмөгө чыкты. Уулунун бут кийими жок. Кайдан да келинди сурадым эле, унчукпай жата бербепмин да. Эми каяка кетти экен? Кемпир өзүн күнөөлөп жатты. Ар нерсени ойлонгон неме очок кананы, короону, огородду, үйдүн айланасын карап чыкты. Санаасы тынып, үйдө отура алчудай эмес. Самоорун жагып коюп көчөгө жөнөдү. Айылга келгенде көбүнчө классташы Тагайдыкына барчу эле. Алгач ушуга барып көрөйүн, билгени бардыр, деген кемпир көчө бойлой шашкалактай басып келе жатты. Аңгыча алдынан уюн кезүүгө кошуп келе жаткан Тагай чыкты. Апа, кандайсыз? Жакшы балам, айланайын. Сага келе жаткам. Маратты издеп жатасызбы? Ооба, балекетиң алайын. Түнү менен уктаганым жок. Кемпир башын жерге салды. Апа, сиз сарсана болбой бара бериңиз.
Ал бир аз ичкен эле үйдө уктап атат. Каап сиздин сарсанаа болуп жатканыңызды билсем, түндө телефон чалып кабарлап койбойт белем. Алдыңа кетейин. Эми өзүң байкап акыл насаатыңды айта көр. Эмне окуя болгонун айтса керек. Мага эч нерсе айткан жок. Эмне болду? Тынччылыкпы? Кемпир ушул сөздү оозунан чыгарып жибергенде өкүнүп кетти. Келинчеги менен урушуп кетиптир. Кемпир окуянын баарын айтууну туура көргөн жок. Эми апа, ага сарсана болбоңуз. Андай уруш талаш болбой жүрдү беле. Кайра жарашат. Карлыгаш деле кайда барсын балдар менен. Тагай кемпирди жубатууга аракет кылды. Ошондой эле болсун балам. Досуң жаныңда экен, санаам тынып калбадыбы? Мейли мен барайын, балдар ойгонуп калышпасын. Эмне балдарды да чогуу алып келиптирби? Кемпир үнсүз башын ийкеди да бурулуп үйүн көздөй жөнөдү. Балдар ойгонуп, аларга чай берип жатты. Бирок ою дале уулунда. Качан келип калат деп бирде дарбазаны, бирде саатты карап жатты. Марат түшкө маал келди. Келип эле чоң тамга кирип чакан сумкасын көтөрүп сыртка чыкты. А сен кайда? Кемпир жетип келди. Шаарга апа. Кече эле келбедиңби? Шаарга эмне бар? Барышым керек, жумуштарым бар. Балдарды карап туруңуз, мен кайра 2-3 күндө келип калам. Балам, айланайын. Бир нерсенин ичинен чыга көрбө. Кеткен аял кетти. Ажырашкандан дүйнөдө жалгыз сен эмессиң го. Карыган мени кыйнай көрбө. Өлөрүмдөн башка өсөрүм калган жок. Апа, болдуңузчу. Жөн эле ар нерсени ойлой бербеңизчи. Эмненин ичинен чыкмак элем? Эми балам, ачууң менен барып, коркпо апа, акылсыз кадам жасасам өткөндө ошол көргөн жеримди экөөнү тең жок кылат элем го. Ой, кокуй, андай сөз сүйлөбө. Жайына кой, эмне кыласың? Сенин да маңдайыңа жазганы тургандыр. Балам, маңдайга жазган тагдырдан эч ким качып кутула албайт. Ушундай болушу керек болгондур. Демек болду. Сынба балам, чыйыр ал, күчтүү бол. Аялдын кеткенине сынып, ичип жаман жолго түшүп кетсең, мени айтпай эле коеюн, могу балдардын көрөрүн эмне болот? Кемпир чебелектеп колунан келишинче уулуна акыл айтууга аракет кылып жатты. Сарсанаа болбоңуз, бат эле келип калам. Жумуштарым чыгып калды. Апасын бекем кычактап өөп койду. Ата каяка? Сумкасын кармап турган атасын көрүп балдары эки бутуна жармашып калды. Мен шаарга барып силерге планшет алып келейин. Ыйлабай чоң апаңардын тилин угуп тургула, Планшетпи деп бири сурады. Чын элеби? Экинчиси аны улады. Ооба, чын эле, силер ыйлабай туруп тургула. Балдар муюп калышты. Марат жолго чыгып, кайрадан Бишкекти көздөй сапар алды. Нурзат таңдан бери жигиттерден чалуу күттү. Эч чалуу келбейт, чалса телефондор өчүк. Качан үй өрттөндү деген жаңылык чыгат деп улам кабарларды карап коет. Көзүнө андай кабар илинбеди. Бир ордунда отура албай тынчы кетип турду. Аңгыча Тимурдан чалуу келди. Тимур ооруканага түшкөн го. Аялы деп мага чалып жатышса керек деп ойлонууга жетишти. Өрттөтүүгө дити барган неме ушул жолу телефонду алууга даай албай өзүнчө алдастап турду. Бирок бат эле текеберлиги алдас доосун жеңип, эмне коркосуң? Алар өз кылгандарынын жазасын алышты да, деп ойлонду. Алло, тааныш үн. Тимур өзү чалып жатат. Угуп жатам. Нурзат, бүгүн адвокаттарыбыз менен жолугушабыз, унуткан жоксуңбу? Менден эмне каалайсың? Баарын ал, деди Тимур. Унуткан жокмун. Пайда көрө турган ишти да унутчу элем. Күт мени. Телефонду шарт өчүрдү Нурзат. Демек кечээ түнү эч нерсе болгон эмес. Мен аларга тездеткиле дебедим беле. Телефонун алып чыгып дагы чалып көрдү. Дали өчүк экен. Нурзат, күт бир аз. Кечээ болбосо бүгүн болоор. Ага чейин Тимурдун мээсин эзип турайын жөн турбай деп ойлонгон Нурзат адвокатына жөнөдү. Кечкурун Тимур менен Нурзат адвокаттарынын коштоосунда жолугушту. Бөлүнө турган мүлктөрү тууралуу сөз болмок. Нурзат ала турган мүлктөрүн окуп отурду. Тизмени ушунчалык узун жазыптыр. Тимур унчукпай угуп отурду. Бүттүңбү? Мен макулмун деп гана койду. Нурзат алая карап калды. Эмне, ушунун баарын мага бергенге макулсуңбу? Койчу, чын элеби? Каалаганыңды аласың дебедим беле? Сөзүмө турам. Көп созо бербей эртерээк бүтүр. Шашып жатам дебейсиңби? Атиги сулууң ушунча байлыгыңдан айрылып жатканыңды, тагыраагы мага берип жатканыңды билеби? Анын акчаңа кызыгып жаныңда жүргөнүн же билбейт белең? Тимурду сынай карады. Нурзат,
Бул жерде экөөбүз эле отурган жокпуз, башка кебиң жок болсо туралы? Ыңгайсыздана жактоочусун карады. Кап, мынча байлыгыңдан кол жууп калсаң, карыганда тапкан жаш сулууң кол шилтеп баса бербесе экен эми. Аял токтобой сөзүн уланта берди. Ашыкча сөздү токтот. Ажырашам дедимби? Кандай болсо да ажырашам. Тимур колун силкип, сүйлөй ордунан тура калды. Анын бул кыймылынан чын эле ачуусу келип турганын аялы дароо түшүндү. Болуптур анда, соттон көрүшкөнчө. Жактоочусуна кеттик дегенсип башы ийгеди. Кой, ачууңду бас. Ачууң менен чаап жибересиңби деп корктум. Теңелбе аңкоо аялга. Кутула албай жатканда ого бетер чырагыңа май тамызасың. Андан көрө эмне анча мүлкүңдү бергенге макул болуп жатасың. Мыйзамга алып караганда деле анчалыкка кетпейт. Эмнеге андай кылдың? Мага ишендебедиң беле? Деди таң калган жактоочусу. Аны эмне кыласыз? Ага бергеним балама бергеним да. Баарын коротуп салат беле? Уулубузга калат анын баары. Ишенесизби? Ушул аялдан кутулууга ушунчалык шашып жатам. Түшүнөм. Ушунча жыл жашаган күйөөсүн унчукпай туруп кое берип коет беле. Ал деле кыялын бир көрсөтүп коеюн деп жатса керек. Бүтөт аз калды. Шеф, тигил аял берген даректи Санжар акенин жигиттери кайтарат экен. Ал үй жанагы Тимур дегенин үйү турбайбы? Ал Тимурдун аялы да өз үйүн эмнеге өрттө демек эле. Жакшылап текшердиңерби? Ооба, керек болсо эртең менен Тимурдун үйдөн чыгып кетип жатканын көрдүм. Демек ошондой, күйөөсүн өрттөп салайын деген экен да Ижеша. Чырдашып жатышкан го. Санжардын кишиси болсо токтоткула. Акчасын алып койгонбуз да. Телефонду азыр эле күйгүздүм, бир топ чалып жибериптир. Эмне кылалы? Азыр да чалып жатат. Олбурлуу жигит телефонунун экранын көрсөттү. Өрттөбөй койгонуң үчүн сага эч нерсе дей албайт. Ансыз да анын далай чырларын чечип берип эле жүрөбүз. Баягы машинанын тетиктерин саткан дүкөндүн ишин бүтүрүп бербедиңер беле? Ошол да ушунун дүкөнү болчу. 1-2 күн чалып токтойт, эмне кыла алмак эле. Уулу шаарга кеткенден бери Айнаштын санаасы тынчыбайт. Кечинде кемпир кайнисине телефон чалып, болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берип, сенин сөзүңдү угат, бир нерсенин ичинен чыкпасын, кайра айылга кетире көр деп суранды. Кайниси жаш кезинен Бишкекте турат. Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген, азыр пенсия жашында. Ал деле кемпир курдуу, жашы бир топко барып калды. Туугандар арасында сөзү өтүмдүү, акылы алымдуу, өз орду бар киши. Марат бир туруп, түкүрдүм ошого, кетсе кетсин, менин колумдан оюмдан айлансын деп калат. Бир туруп эле жыргап бактылуу жашай берсин деп жайына коюп коймок белем. Тынчын алып жанагы немесин жоготуп, талаада калтырбасамбы дейт. Акыры ушул оюна жеңилип Карлыгач деген кафени көздөй жөнөдү. Кафеге келип бир топко отурду. Карлыгачты көрө албады. Акыры официантка кол булгады. Эмне буйртма берет элеңиз деп кагаз калемин камдап туруп калды жигит. Дос, мен эч нерсе деле бербейм. Карлыгач деген аял жанындагы жигит керек болуп жатат. Алар бул жактабы? Шеф жок, Карлыгач эже үйүнө кеткен. Ал күндүзгүдө иштейт да. Каякта жашаарын билесиңби? Жок, байке, билбейм. Кечиресиз, мен барышым керек. Официант жигит сырттан жаңы кирип отуруп жаткан кишилерди көздөй басып кетти. Дос, токтосоң, муну Карлыгачка берип койчу. Марат аркасынан жетип барып кичинекей жылдызча болгон кулонду карматты. Аңгыча телефону шыңгырап калды, караса агасы экен. Чалчу эмес эле тынччылыкпы деги? Оюна ар нерсе келип кетти. Бир топ күттүрүп телефонго жооп берди. Агасы тезинен үйүнө келип калуусун айтты. Марат эми кафеден чыгып алып шашкалактап, агасынын үйүн көздөй таксиге отурду. Күн кеч болуп шаардын жолдору унаадан бошой түшкөнгө такси зуулдаган бойдон бат эле жетип барды. Дасторкондо экөө гана отурат. Башка эч ким жок. Агасы өзү чай куюп берди да Мараттын жанына отуруп узун сөзгө кирди. Балам, ал жайыңды уктум. Жаман иш болуптур. Бирок жашоодо эмнелер гана болбойт. Ушул жашка келип эмнени гана көргөн жокмун. Ажырашкан сен эле дейсиңби? Өткөн өмүр, калган кадыр кайра табылса гана. Өткөнгө өкүнүп, жетпести кууп эмне кыласың? Жашоодо адам баласы бир жагынан уттурса, бир жагынан утат. Аялың кеткен менен жашооң бүтүп калдыбы? Бүткөн жок. Мына балдарың эртең эле чоңоет. Ошолордун келечегине кам көр. Жеңем экөөбүздүн көп өмүрүбүз өтүп, аз өмүрүбүз калды. Антип карыган немени кайгыга сала бербе. Оорусунун баарын козгойсуң. Жеңемдин тирек болуп жаныбызда жүргөнү жакшы эмеспи?
Санаа деген жаман. Ал күчтү бат эле алып коет. Ушинтип санаага сала берсең өлтүрүп аласың. Андан көрө шаарда темселебей айылга барып оокатыңды кыл. Килейген короо жайың бар. Мал алып сатсаң жакшы иш эмеспи? Айылда барып эле ошентип байып жатышпайбы? Курулушта иштеп эмне кыласың? Өз малыңды баксаң деле өлбөйсүң. Аял өзү эле табылат. Эми кайдагыны аялы дейсиз? Жалгыз жүрүп өтөм да, деди баятан агасынын сөзүн үндебей угуп отурган Марат. Сен тыпыйып эле айылга барып оокатыңды кыла берчи. Аялды мен деле таап берейин. Байке, айылга барганда баары аялымды сурайт, ар кайсын айтышат. Айылды билесиз да. Эл эмне гана дебейт, эл эмне дейт деп өлүп алмак белек. Бир жолу жыгылсаң 1000 жолу тур дейт. Чыйрал, сабак ал, оңол. Жоголгон жакшыбы же оңолгон жакшыбы? Марат унчукпай башын шылкыйтып отуруп калды. Каш карайып, асманды коюу жылдыз каптаган кезде Нурзат унаасын айдап кайдадыр жөнөдү. Унаада баратып да күдөр үзбөй буйрутма берген жигиттерге чалып көрдү эле өзүн кара тизмеге салып койгонун билди. Коркоктор, колуңардан эч нерсе келбейт, анан да чорныйлар имиш. Силер өрттөбөсүңөр, мен өзүм өрттөйм. Ошол экөөнүн гүлүн көккө сапырбасам Нурзат атым өчсүн. Аял акчасын алдатып ийгенине ызаланды. Жол бою дүкөндөн 2 канистра сатып алды. Бир аз айдап эле май куюучу жайга токтоп, 2 канистрага бензин куйдуруп алды. Унаасын зымырата айдап Тимурдун үйүнө жетип келди. Нурзатта бардык каалганын ачкычтары бар эле. Тоскоолдуксуз кирип, эч нерсеге карабай майды шалактата чачып жатты. Кош сүйүшкөн чымчыктар чылым күйгүзгүчүн жандырып жиберди. Үйдү бир заматта алоологон жалын каптады. Силер үчүн соттолуп кетсем да мейли. Нурзат жалындап күйүп жаткан үйдү кылчая бир карады да, унаасына отуруп газды баскан бойдон кетип калды. Үйүнө келип дароо душка кирди. Кийимдерин толук чечпей эле муздак сууну агызып алдында бир топко тура берди. Үйдүн күйүп жатканы улам көз алдына тартылып туруп алды. Ушунчалык мыкаач адам болуп кеттимби деп ойлонгон аял өзүнүн каруусун өзү бекем мыкчыды. Жанатан экөөңө тең жаным ачыбайт деп турган Нурзат эми Тимурдун күйүп жатканын элестетип көзүн жумуп жиберди. Эмне кылып койдум? Мен адам өлүмүнө себепкер болдумбу? Ар кандай ойлор тынчтык бербей жатты. Муздаткычка жетип барып, коньякты ала салып бөтөлкөсү менен бир нече жолу жутуп жиберди да шалдайып дубалга жөлөнүп отуруп калды. Тимурдун үйүн караган күзөтчүлөрдүн базасынан сырткы видео байкоолор көрүнүп турар эле. Бардык экрандарды карап отурган кезектеги жигиттин көзүнө бир экрандан жалбырттап күйүп жаткан үй көрүндү. Тезинен командасындагы жигиттерге кабар берип, дароо өрт өчүрүү кызматына телефон чалды. Жигиттер учуп күйүп жетип барып арттагы терезени талкалап, үйдүн ичине киришти. Тимур сырттагы ызы чуудан ойгонуп кетти. Үстүңкү кабатта жаткандыктан ага из анчейин жете элек. Ылдыйкы кабаттан келип жаткан түтүндү көрүп коркуп кетти. Ылдыйды көздөй чуркады. Түтүндөн эч нерсе көрүнбөй жатты. Айсара деп кыйкырып уктоочу бөлмөгө кирип бара жаткан Тимурду 2 жигит тосту. Алардын артындагы бир колдорун шалактатып кызды көтөрүп келе жатканын көрдү. Айсара, Айсара! Тимурдун үнүн эч ким уккан деле жок. Кызды терезеден алып чыгып Тимурду дагы чыгарышты. Сыртта өрт өчүрүүчүлөр, ары бери тызылдап чуркаган кишилер. Тимур башка эч нерсеге көңүл бурган жок. Ден дароо боло Айсараны алып кетип жаткан тез жардам унаасына кошо түштү. Көз жашын куюлта Айсаранын колун кармай ыйлай бара жатты. Бейтапканага жетери менен Айсараны жандандыруу бөлүмүнө алып кирип кетишти. Тимур соксоюп коридордо жалгыз калды. Өрттөнүп жаткан үйүн эч нерсени ойлонгон жок. Айсаранын аман калышын тилеп жатты. Кудайга жалбарып жатты. Ал жашоосунда буга чейин Кудайды мынчалык эстебесе керек. Көзүнөн жашы тегерене отурган Тимурдун жанына жардамчысы келди. Шеф, жаман иш болуптур. Эми аман калганыңызда Кудайга шүгүр. Баары артта калсын. Өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул жакта мен болуп турайын. Сизге мейманканадан номер дайындатып койдум. Эс алып албайсызбы? Жок, кайдагы эс алуу? Айсараны таштап кантип кетем? Астыңкы кабатта жатканымды эмне эрте сезет элем да. Айсарасыз кантип жашайм? Тимур ыйлап жатты. Кудай сактасын, баары жакшы болот, шеф. Кайратынан тайып,
Жашык болуп мууну жүүнү бошоп турган Тимурга башка эч нерсе дегиси келген жок. Балдарга айт, эч кимге эч нерсе айтышпасын. Анан да жаңылыктар чыгып кетпесин, эч кандай маалымат берилбесин. Бул жакта турбай сен ошол иштерди кара, деди.